Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле бизге 2024-жыл көрсөтүлөт. Бул кезде Америка баш болуп, дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында согуштар өтө көп болуп жаткан эле. Ушул жер шаарын кыйрата баштаган чоң согуштарды көрсөткөндөн кийин биз 1988-жылга келебиз. Бул кезде детектив Томас деген адам кесиптештери менен бирге кырсык болгон жерге келишип эле изилдөө иштерин баштап калышат. Томас бети башынан кан агып өлгөн айдоочуну көрүп, карап жатып эле анын желкесинде 3 чекит бар экенин көрөт. Алар изилдеп жатканда ошол эле шаардан дагы 2 киши өлгөнү белгилүү болуп, таң калыштуусу ал 2 адамда дагы желкесинде дал ушундай 3 чекит бар экен. Анан да үчөө тең оозу, мурду, көзү, кулагынан бери кан агып өлүшкөн. Экспертизанын жыйынтыгы чыгып, 3 адам тең бир эле ыкма менен өлтүрүлгөндүгү белгилүү болот. Бирок албетте бир учурда 3 адамды кантип өлтүрүп кетишти жана кандай ыкма менен белгисиз бойдон калат. Ошол эле түнү Томас түнкү эс алуучу жайдагы аял жөнүндө маалымат алып, кесиптеши менен дароо ошол жака жетип барат. Ал жерге детектив Холт да келип, аялдан сурак алып жаткан экен. Аял болсо көргөн билгендерин айта баштап, мага көк кийимчен кыз кол салды. Байкашыма караганда анын сол колу жарадар экен, анткени ал канап жүргөн деп айтат. Дал эле ошол учурда ал аял желкесинен кандайдыр бир ооруну сезет да, оозу, мурду, көзүнөн бери кан агып ошол жерден жан берет. Детективдер анын да желкесин карашып, анын да желкесине 3 жеринен ийне сайылган болуп, 3 чекит пайда болуп калыптыр. Ошондон кийин полициялар шаардагы көк кийимчен кара терлүү кызды издей башташат. Томастын бактысына алар көчөдө унаа менен кетип бара жатышканда, ошол кара терлүү кыз алардын алдынан чыгып калат. Кыз качып жөнөгөндө Томас кесиптеши менен артынан кубалап жөнөшүп, кыз болсо качып жүрүп отуруп жер алдына метрого кирип кетет. Томастын кесиптеши кызга жетүүгө мүмкүн болуп, бирок кыз аны оңой эле жарадар кылат да качып кетет. Анда Томас болбой эле ал кызга жетип барып тапанчасын такап токтотсо, ал артка кайрылат да Томасты тааныган эмедей эле сүйлөп, бүгүн сенин аялың төрөп кыздуу болосуң, бирок аялың өзү көз жумуп калат деп айтат. Томас ага ишенбей, сен мени жөн эле алаксытып жатасың деп айтып, экөө ошол жерден кармаша баштаганда эле кыз ыкчамдык менен кыймылдап Томасты бир жерге кишендеп салат. Кыз андан ары качып кетейин деп жатканда, Томас кыздын жанагы 3 ийнеси бар куралын алып алат да тездик менен кыздын өзүн бутка сайып салат. Кыз эмне болуп кеткенин түшүнбөй калып, артка кайрылып, чалынып жыгылып, бир көз ирмемде эле метро сүзүп кетип көз жумат. Ишти полицияларга ачып берген Томас үстүгө чыкса эле, анын аялын тез жардам менен ооруканага алып кеткенин айтышат. Анда Томас шашылып эле ооруканага жетип келип, бирок таң калыштуусу баардыгы жанагы кыз айткандай болуп, анын аялы кыз төрөп, бирок өзү дүйнөдөн өтүп кеткен болот. Бул нерселер Томаска таң калыштуу болуп, бир полиция кызматкери Томаска келип, сен баягы кызды тапанча менен аткан эмес белең деп сурайт. Көрсө метро сүзүп кеткен кыздын сол колунан полиция мылтыгынын огу табылыптыр. Ошондон кийин арадан 9 жыл убакыт өтүп, 1997-жылга келебиз. Бул кезде Томас баягы төрөлгөн кызын чоңойтуп, кызынын туулган күнүндө экөө бирге апасынын көрүстөнүнө келет. Ал кызы менен бирге бир жерге барып эс алып келүүнү пландап жатса эле, ага жумуштан телефон чалышып, Томас жумушка барышы керек болуп калат. Ал жумушка келгенде уккан кабар кайрадан өтө таң калыштуу боло баштады. Анткени мындан туура 9 жыл мурун 1988-жылы болгон окуялар бүгүн кайрадан кайталанып, бир канча адамдардын желкесинде 3 чекит пайда болуп өлгөнү белгилүү болот. Видео камерадан карап жатып эле Томас баягы метро сүзүп өлтүргөн кыз кайра эле типтирүү жүргөнүн көрүп таң калат. Бирок кесиптештери бул ошого окшош, бирок башка кыз деп божомолдошот. Ошентип 9 жыл мурда жабылып калган иш Томасты кайрадан кызыктыра баштап, изилденбей калып кеткен баягы кыздын 3 ийнеси бар аппаратын таап чыгат. Негизи ал аппаратты изилдеп көрүшүп, бирок эч ким эч нерсе түшүнбөй койгон сыяктуу. Томас ал аппаратты кесиптешине берип, болгон күчүңдү жумшап, ушуну изилде деп тапшырат. Томас улам сайын жаңы өлгөн кишилерге барып изилдеп, алардын ар биринин желкесинде 3 чекит бар болуп жаткандыктан 9 жыл мурун болгон окуя дал ушул түнү кайталанып жатканын түшүнөт. Ошентип Томаста суроо артынан суроо жаралып, бирок сурооруна эч бир жооп таппай жатты. Бир күнү ага окумуштуу доктор Навин келип, мен бул окуя эмнеге байланыштуу экенин изилдеп чыктым. Эсептөөлөр боюнча ар 9 жыл сайын айдын гравитациялык күчү эң бийик чекке жетет. Дал ушул учурда ал өтө эле өзгөчө энергетикалык талааны пайда кылып, ушунун жардамы менен келер чактан өткөн чакка көпүрө түзүп берет. Башкача айтканда, биз кыска убакыттын ичинде өткөн жашообузга саякатка барып келсек болот деп айтат. Анда Томас жана кесиптеши окумуштуунун теориясын түшүнгүлөрү деле келбей, мындай фантастикадан көрө реалдуу бир нерсе менен алектенеличи деп кетип калышат. Эми Томас бар күчү менен изилдеп жатып, кээ бир илинчектерди таап алат да, ошол даректерге барып текшерип жүрүп кайрадан баягы кызга жолугуп калат. Ал кыздын дагы эле ошондой эч өзгөрүүсүз бойдон калган экенин көрүп, таң калып эле туруп калса, ал жака кесиптеши да кирип келип калат. Чочуп
кеткен кыз дароо эле Томастын кесиптешин атып жиберип, кесиптеши ошол жерден эле мерт болду. Курал атлаары менен ал жерге полициялар да жетип келишип, кыздын башка айласы жок болуп калат да Томастын колун байлап учакка отургузуп, дароо эле ал жерден учуп качып кетишет. Учуп баратканда кыз Томаска түшүндүрүп бере баштап, сен менин артыман изилдеп менин иштериме тоскоол болбошуң керек. Анткени мен келечектен 2024-жылдан келдим. Келечекте чоң согуштар болуп, биздин жер шаарыбыз жок болуп кетүү коркунучунда турат. Мен ошол келечегибизди сактап калуу үчүн ушул өткөн чакка келип келечекте согушту уюштура турган адамдарды азыртадан жок кылып жатам деп түшүндүрөт. Анан да биз доктор Навиндин теориясы менен ар 9 жыл сайын өткөн чакка саякат жазууну үйрөндүк деп айтса, ушуларды уккан Томас ого бетер таң калып отуруп калат. Ошондо кыз Томасты жээк жака сууга кулатып жиберет да, өзү учагы менен жээкке кулап калган болот. Эртеси полициялар кыйраган учактын жанынан Томасты табышып, бирок кечээки кызды эч эле бир жактан таба албай коюшту. Албетте Томас кесиптештерине уккандары жөнүндө айтып берет. Бирок ага эч бир адам ишенген жок. Ошентип арадан дагы 9 жыл убакыт өтүп 2006-жылга келебиз. Бул кезде Томас детективдик ишин таштап салып, баягы нерселер боюнча көптөгөн суроолорго жооп таба албай өзүнчө эле кыйналып жүргөн болот. Бирок ал изилдеп отуруп акыры бир нерсени таап алды окшойт. Көрсө 1988-жылдагы баягы түндө болгон окуяда дагы бир полицияларга катталбай калган Гарольд деген адамдын өлүмү бар экен. Ошол өлүм менен кандайдыр бир байланыштарды табат да, Гарольдтун көрүстөнүн таап келип казып отуруп сөөгүн таап чыгат. Изилдеп көрүп, анын да желкесиндеги сөөгүндө 3 тешик бар экенин көрүп, дароо эле ошол Гарольдтун үй бүлөсүн издеп жөнөйт. Ал Гарольдтун аялын азыркы жашап жаткан жеринен таап келип, дароо эле Гарольд жөнүндө маалымат сурай баштады. Көрсө Гарольд бир китеп жазып чыккан болот да, ошонун негизинде топ түзүп эле кандайдыр бир максаттарда иштей башташкан болот. Анан да Томас чоң ачылышты жазап, ошол ар 9 жыл сайын өлтүрүлгөн адамдардын бардыгында ушул Гарольд деген адамдын китеби бар болчу. Ал эми Гарольдтун аялы болсо, ошол Гарольдтун китеби боюнча топ түзүп, ошол иштерди улантуу менен алектенип жатыптыр. Ошондо Томас демек баягы көк кийимчен кыз бул жолу ушул аялды өлтүрөт деп божомолдойт. Арадан туура 9 жыл өтүп убакыт сааты келгенде, ошол күнү Томас Гарольдтун аялына келип, бирок кечигип калган болот. Бул кезде көк кийимчен кыз аялды өлтүрүп үйдөн качып жөнөйт. Томас дароо эле аны атып сол колун жарадар кылат. Бул жолу мен сени кое бербейм деп ачууланган Томас кыздын артынан калбай кууп жүрүп отуруп, акыры жээктеги тоонун түбүндөгү үңкүргө кирип кеткен кыздын артынан кирип келет. Бул кезде кыз кандайдыр бир аппараттын ичине кирет да аппаратты иштете баштап, бир көз ирмемде эле жарык нур менен баардыгы тең жок болуп кетет. Ошондо гана Томас буга чейин берип келген суроолорунун жообун түшүнгөндөй боло баштады. Көрсө көк кийимчен кыз 2024-жылдан баштап улам 9 жыл артка секирип өткөн чакка келип отурган. Ошентип анын өткөн чакка болгон саякаты 1988-жылга да жетип келет. Жана ал албетте келечектеги чоң согушка себепкер боло турган китептин автору Гарольдти жок кылат. Ошол 1988-жылы көк кийимчен кыздын колунан табылган окту дал ушул 2006-жылы Гарольд кыздын сол колуна атып жаралаган болот. Көк кийимчен кыз улам сайын убакыттан артка саякат кылып отуруп, 1988-жылга жетет да Гарольдти өлтүрүп максатына жетет. Бирок өзү дагы тилекке каршы Томастын айынан метрого сүзүлүп өлүп калган болот. Ушул нерселердин баардыгын түшүнгөн Томас полицияларга айтып бере баштап, бул көк кийимчен кыз келечектеги согушту токтотууга аракет кылып жатат. Ал улам сайын убакыттан артка саякат кылып жатат деп айтып берсе, албетте эч ким анын бир да сөзүнө ишенбей, Томасты акылынан айныган жиндинин катарына чыгарып салышты. Арадан дагы 9 жыл убакыт өтүп 2015-жылы убакыт саатын эсептеген Томас баягы үңкүрдүн жанында көк кийимчен кыз бүгүн келет деп эле күтүп отурду. Бардыгы ал ойлогондой болуп, көк кийимчен кыз бир кезде үңкүрдөн чыгып келет. Томас ал кызды токтотуп, мен көп нерсе түшүндүм. Сенин атың ким деп сураса, кыз Рей деп жооп берип, мен сенин неберең болом деп айтат. Рей ошол жерден Томастын суроолоруна дагы да жооп бере баштап, келечекте бул ишти сен мага өзүң тапшыргансың. Биз доктор Навиндин технологиясы менен улам 9 жыл артка секирип отуруп, 1988-жылга барып Гарольдти өлтүрүшүм керек. Анткени келечектеги чоң глобалдык согуштар дал ошол адамдын түзгөн тобунан келип чыкты. Бүгүн сен неберелүү болосуң, жана ошол менмин деп айтат. Анда баарын түшүнгөн Томас ыйлап баштап, мен 1988-жылы сага чоң тоскоолдук кылып, сени метро сүзүп кетип көз жумгансың. Сен ошол 1988-жылга барганда бир айласын таап мага түшүндүрүшүң керек. Антпесе сени метро сүзүп кетип өлүп каласың десе, Рей Томаска мен убакыттан артка саякат жасап кайра келечекке бара албаймын. Мен ошол 1988-жылга барамда өз милдетимди аткарып, ошол жерден өлөм деп айтат. Ошондон кийин кыз өз милдеттерин аткарууга жөнөп кетип, Рей болсо кабарды угуп шашылган бойдон ооруканага келет. Бул кезде кара терлүү адамга турмушка чыккан кызы кыз төрөп, ошол жерден Томас небереси Рейди колуна алат. Ошентип Рей 1988-жылга барат да китебин жазып бүт элек Рейди өлтүрүп, келечектеги чоң согуштарды уюштура турган уюмдун түзүлбөй калышына себепкер болот.